Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Атамбаевди Ала Тоо аянтынан соке аттырганбы? 2020 жылдын октябрь айында митингди баштап чыккан Алмазбек Атамбаевди Ала Тоо аянтынан чак түштү. Көз көрүнө, анын машинесин аткылаган көрүнүштү ал жердегилер, көрүүчүлөр көргөнү маалым. Аткылоону Атамбаев сокенин буйругу деп, машинесинин ок өтпөс темирин өткөзбөй койгонун ачык айткан. Жакында далилдөлөр такталып, ачыкка чыга баштады. Өмүрбек Текебаевдин далилдесинде ошол күнү бир тууган Жээнбековдор, Раим Матраимовдор, денеси чымыр спортсмен балдарды региондордон алып келгенин Соке Текебаевга өз оозу менен айтып берген. 3 жолу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештеринин депутаттарын чогултуп бергенин, иниси Асылбектен, анын досу Төрөбай Зулпукаровдон ишеним кат жаздырганы жөнүндө да кеп кылган. Атамбаевдин кайра бийликке келбестигин, камылгасын бир тууган Жээнбековдор ушундай камылгаларды көргөн. Адахан Мадымаровга бийлик берилеби? Шайлоолордо Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаровдун 100 000 шайлоочусу мында да өз добуштарын берген. Учурда коомчулукта шайлоодо таза күрөш жүргүзүп келген Адахан Мадымаровга кызмат берилүүсү талаш тартыштуу талкууга түштү. Акчанын күчүнө салып, амалданбаган административдик кара күчкө алдырбай өзүнүн дарамети, билими, сөзү менен дайыма президенттик шайлоодо 2-нчи орунда келген Мадымаровдун тажрыйбасын пайдаланыш керек деген сөздөр байма-бай чыга баштады. Адахан Мадымаровдун өзүнүн айтышында ал өткөн президенттик шайлоону тааныбастыгын билдирсе, ошол эле учурда шайланган Садыр Жапаров анын душман эместигин белгилеп, атаандаш болоорун айткан. Кандык бийликке каршымын. Мындай билдирүү менен Кыргызстанда Коммунисттик партиясынын лидери, мурунку Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бир нече депутаты Исхак Масалиев айтып чыкты. Анын пикиринде азыркы даярдалып жаткан баш мыйзамдын долбоору хандык бийликке алып баратат. Ошондой эле кошоматчылар Садыр Жапаровду хандын тукуму деп чыгышкан. Эгерде мына мен өлкө башчысы, башкача айтканда падышанын баласымын, анда мен сөзсүз эле өлкө башчысы болушум керекпи? Кошоматчылардын мындай сөздөрүнө кошулбайм. Бул демократиялы эгемен эркин өлкөдө жашап жатабыз деп журналисттерге интервью берген. Исхак Масалиевдин дагы бир билдирүүсүндө азыркы шайланган өлкө башчысы Садыр Жапаров азыркы иштеп жаткан баш мыйзам менен шайланган. Ал эми жаңы баш мыйзам кабыл алынса, кайра президенттик шайлоо болорун эскертип өткөн. Эми уялбай эле өзүнүн кудаларын кызматка койгондон кийин калганын эмне деп айтам. Анда оңдосо болот. Экинчиден мына эң негизги конституциялык реформаны жагабы жакпайбы мыйзам жолу менен өткөрүп койсо, анын кылган ишине сеп келбейт да. Эгерде жок, мен өзүм билем, мен сиздин акылыңар кереги жок десе, анда убактылуу бийликте отурат, төрдө отурат, бирок ал төр убактылуу да. Түбөлүккө эч кимге берилген эмес да. Мына күлкү тамаша дебизби, күлөбүзбү? Кызматка келе эле анын канын таапыптыр да. Ал хандын урпактары депчи. Кызык, эми кыргыздар качандан бери хандын баласы хан болсун деген талап кылат. Андай болсак, эң белгилүү азыр биздин падышанын баласы мен болуп тургаймынбы? Эмне үчүн аны айтпайт? Аларды бир 7-нчи атадан кийин бирөөнү табат экен, ошо райондогу кичине башчы болсо хан деп койт экен да. Абсамат Масалиевич Кыргызстанды 6 жыл башкарган. Ал хан эмес, ал падыша менен тең болот да. Демек анда ошол принциппен кетсек, анда Исхак президент болсун деген талап коюшубуз керекпи? Андай эмес, туура эмес ал. Иштеген эмгегине жараша, кылган тепкичтерине жараша адам өсүп туруп, жакшылык кылып туруп, анан президенттик кызматка жетиш керек. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.